Салам достор, менин атым Зарина Турганова. Мен сетевикмин. Сетевик экениме аябай сыймыктанамын. Көпчүлүгү сетевой маркетинг десе эле эмне деп ойлойт? Лохотрон жана пирамида деп ойлойт. Ооба, туура, пирамидалар дагы бар, жана лохотрондор дагы бар, финансовый пирамидалар дагы бар. Чыныгы сетевой маркетинг менен пирамиданы такыр салыштырып болбойт, алмаштырбагыла. Сетевой маркетинг эмне экенин биринчи изилдеш керек. Биринчиден, бул официальная компания, продукциясы өтө мыкты жана уникалдуу болуш керек, баардык сертификаттары болуш керек и официальный, легальный болуш керек. Анан юридический адреси дагы сөзсүз болуш керек. Мен компания Forever Aloe Vera компаниясында иштейм. Биздин продукция өтө мыкты. Бул алоэ вера чыныгы биздин ден соолугубузга өтө чоң, өтө пайда алып келе турган продукциялар бар и уникалдуу. То есть мындай алоэ эч жерде жок. Анан бул компанияда, Forever Living Products компаниясында көптөгөн ученыйлар иштейт. Бул американский компания. Анын ичинен 3 Нобелевский премияларды алган. Нобелевский премиянын жөн бербейт достор, туурабы? Стокгольмдо Нобелевский премияларды алган профессор ученыйларга. То есть продукцияларды отдельный тема. Ол теманы азыр айтпай эле турайын. Продукцияга халал деген сертификаттар берген. Даже бизде мындай ФАП деген энергетический напиток тоже, вот смотрите, халяль. Көпчүлүгү энергетический напиток ичет, ден соолугуна зыян алып келет, туурабы? А бул деген сок алоэ жана буга экстра гуараны кошулган, ошондуктан бул энергия берет. Ошол менен эле бирге боорго дагы пайдасы бар, эч кандай зыяны жок. Сетевой маркетингде кандай бизде бул жерде мүмкүнчүлүктөр бар? Биринчиден, бул легальная компания. Өзүнүн поддержкасы, семинарлар, обучающая система семинарлар болот. Сөзсүз түрдө качественный продукт, бул биринчиден. Тренинг, семинар, мероприятияларды өткөрүп турат компания жана биздин спонсорская линиялар. Компаниядан өтө сонун, персональный компаниядан өтө сонун поддержкалар болот. Россияга барабызбы, Европага барабызбы, Америкага, Кыргызстанга, кайсыл жерге биз барбайлы, ошол жердин регионалды компаниянын директорлери бизге, персоналдары өтө сонун поддержка кылат на международных уровнях. Прекрасные инструменты маркетинга и продаж. Бизде өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Маркетинг өтө щедрый, прозрачный. Жаңы келген адам эле уже биринчи кадамдан уже жакшы акча таап баштайт. Анан премии и другие поощрения. Действительно, биздин премиялар өтө жакшы. Мына компания Forever Aloe Vera компаниясы өтө көп акча төлөйт. Башка компанияларга салыштырмалуу. Себеби биз дагы башка компанияларды иштеп, салыштырып көргөнбүз. Ошон үчүн мен билем. Анан айлыктарды биз только расчетный счет банктерге алабыз. Кайсы банкка ишенесиңер, ошол банктан гана расчетный счет ачасыңар. Компания колго бербейт, только через банк. Значит, это говорит о том, что бул легальный жана официальный. Расширенный интернет-сайт. Биз компанияга жазылгандан баштап, компания бизге интернет-магазин ачып берет. Сайт менен иштесеңиздер болот. Через интернет-магазин аркылуу өтө чоң бизнес курсаңыздар болот. Мекендештер, достор, сетевой маркетингди туура көз карагыла. Себеби көп жерде, мисалы, карьера кылыш үчүн кандай структурада болбосун, өзүңөр билесиңер, бизде Кыргызстанда ошол жумушка кириш үчүн канча деген акча взятка берип анан кирет. Бул уже адал эмес, бул уже арам. Бизде айлыктар, Кыргызстанда айлыктар 7.000, 10.000 сом, туурабы? Эми өзүңүздөр элестетиңиздер, 7.000, 10.000 сом менен адамдар кантип үй алып атат, кантип машина алып атат, кантип тойлорду кылып атат. Левый акча, көбүнчө адамдар эмнеге кызыгат? Левый акчага, туурабы? Бул дагы арам. Бул адал эмес. Көп структураларда, мисалы, мына кечээ эле жакында бир сот взятка кармалды. 2.000 болбогон $2.000 үчүн кандай гана арам иш кылып атат, туурабы? Ошол эле медсестраналарды алайлы, канча деген взяткаларды алат. Мугалимдер тоже взяткаларды алып атат. Директорлор, там милиционерлер, гаишниктер, депутаттар, койчу дегиле бардыгы эле
взятка алып ошо менен тиргелик кылып атышат. Айлык менен эч ким тиргелик кыла албайт. Эч ким айлыкка карабай атат. Азыр 7 000 сом менен иштеп атат, но зарплатасы 7 000 или 10 000 сом, но ого кызыкпайт, левыйына кызыгат. Бул адал акча эмес. Ошондуктан урматтуу достор, мекендештер, эгерде адал акча тапкым келет десеңиздер, анда сетевой маркетингди абдан изилдеш керек. Бул деген интернет-магазин. Интернет-магазин, тем более продукция халал, ден соолукка пайдасын гана алып келет. Бул жерде мындай ойлонуш керек да, мен бул жашоодо кантип жашагым келет, или өмүр бою акчанын кулу болгум келеби, или свободный жашагым келеби деп ойлонгула. Үй алыш керек, балдарды бутуна тургузуш керек, дагы көптөгөн жакшы иштерди аткарсак болот, эгерде колуңда акча бар болсо. Тем более бул эч кандай взятка, левый деген эмес, пешине тер менен тапкан акча. Ошондуктан мен аябай сыймыктанам, что сетевой маркетингде иштегениме сыймыктанам. Биринчиден биз өтө көп билим алабыз. Внутренний, духовный жактан дагы, психология жактан дагы ички дүйнөнү байытыш керек биринчи очередь. Ошондо гана байлык келет. Экинчиден биз канча деген адамдарга туура жол көрсөтүп атабыз. Олорго көмөктөшүп, жардамдашып атабыз. Олорго дагы акча тапканды үйрөтүп атабыз. Анан канча деген адамдарга ушул продукцияларды жеткирип, түшүндүрүп, түшүнбөсө түшүндүрүп, ушулардын ден соолугун оңдогонго, продукция, иммунитет көтөргөнгө бул өтө сонун жардам берип атат. Значит, биз эмне болуп атат? Благодаря этой продукции көптөгөн адамдар ден соолугун чындап атат. Значит, бул дагы бир сооп иш болуп атат. Канча адам акчанын кулу эмес, свободный болуп атат. Канча адам путешествияларга чыгып баштады за счет компании, бесплатно. Өмүрүбүздө эч жака чыкпай, үй жумуш болуп жүргөн адамдар уже чет өлкөлөргө, өтө сонун жерлерге барып, эс алып, бала чака менен эс алып келген. Бул өтө сонун возможность. И вот өзүңөргө суроо бергиле. Силер канча адамга жардам бере алдыңар? Канча адамды мечтасына жеткизе алдыңар? Ошол эле үй болсун, ошол эле машина болсун. Канча адамды кредитинен кутула алдыңар? Канча адамды ден соолугун оңдогонго жардам бердиңер? Канча адамды чет өлкөлөргө путешествияга алып барганга жардам бердиңер? Канча адамды ата энеси менен балдарын бириктирип, жакшы жашаганга үгүттөп, жакшы жол көрсөтө алдыңар? Мисалы, бизде көптөгөн кыргыздар балдарын Кыргызстанга таштап коюп, өздөрү Россияда иштеп, жылдап балдарын көрбөгөндөр көп. Но ушу компанияга келгенде, биздин Forever'деги лидерлерибиз акча таап баштаганда, балдарын алып келип, спокойно уже квартираларды алып, балдарын мектепке берип, балдары менен чогуу жашап атат. Бул дагы өтө бир сонун возможность. Балдардын бул мечтасы, ата энелердин мечтасы болгон. Ошондуктан достор, кандай иш кылып атасыңар? Адал иш кылып атасыңарбы? Кантип акча таап атасыңар? Кантип жашоомду оңдоймун деп ойлонуп аткан болсоңуздар, сетевой маркетингди изилдеңиздер, салыштыргыла. Onun үчүн китеп окуш керек. Жок дегенде Роберт Кийосакинин китебин окуп көргүлөчү. Богатый папа, бедный папа дегенди. Себеби сетевой маркетинг бул бизнес 21 века. А 21-кылым болгонуна 20 жыл болду. 20 жылдан бери 21-кылым болуптур. А силер көпчүлүгү дагы деле 20-кылымда жүрөсүңөр. Ошон үчүн түшүнбөй атасыңар. Сетевой маркетинг түшүнүш үчүн биринчи китеп окуп көрүш керек. Жок дегенде ошол Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», «Бизнес 21 века» дегенди, жана Саидмурат Давлатов дагы «Деньги в MLM бизнесе» дегенди бар. Хотя бы ушу 2-3 китепти алып окуп көргүлө. Ошондо гана түшүнөсүңөр. Саламат дагы болгула.